Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Марьино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атылып, өрт чыкты. Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атылган РИА Новости жазды. Агенттиктин кабарчысы билдиргенде, залга камуфляжчан 3 адам кирип ок чыгара баштаган. Жабыркагандар бар, андан соң куралчандар граната же күйүүчү шашка ыргытып, натыйжада өрт чыккан. Залдагы адамдар жерге жата калган, алар 15-20 мүнөт жатып, андан соң жөрмөлөп эшикке чыга баштаган. Көпчүлүгү чыгып кетүүгө үлгүргөн деп билдирген кабарчы. Окуя болгон жерге күч түзүмдөрү иштеп жатат, ыкчам штаб түзүлдү. Акыркы маалымат боюнча Крокус Сити Холлдогу жабыркаган адамдарга медициналык жардам көрсөтүүгө 50 тез жардам бригадасы жөнөтүлгөн. Маалымат булагы Спутник KG. Салам мекендештер, чукул кайрылуу барыңар күбө болгондой бүгүн чоң теракт болду Крокус Сити Холлдо. 5 акмак, 5 террорист ошол теракт акциясын кылды. Эми Кудайдан тиленип туралы ошол 5 акмак азиат улутунан болбосо экен. Мигранттарга кандай залакасы тийиши мүмкүн? Биринчиден, азыр текшерүүлөр башталат. Азыр ар бир КППда, ар бир ДПСтер иштеп, ар бир таксист деген жааматтарга залакасы тийиши мүмкүн. Таксист мекендештер, документтериңер тууралап алгыла, путевой листти тууралап алгыла. Эгерде күмөн санасаңар, андан көрө 1-2 жума такси айдабай турган деле менин оюмча жакшы. Бүт пассажирларды текшерет. Багажда эгерде запрещенный бирдекелер болсо, же темир тезектер болсо, анын бүт баарын алгыла дагы, каткыла, жоготкула. Ошон үчүн сагыраак болгула. Документи туура эмес мекендештер, көбүрөөк баспай, кечинде чыкпай, себеп деген бир 2 жума азыр катуу текшерүү болот. Бул сөзсүз түрдө ошо эмгек мигранттарына дагы тиешеси барып, аларга да залакасы тийиши мүмкүн, жанагы 5 акмактын айынан. Ошо 5 акмак азиат улутунан болбосо экен деп биз тиленип туралы. Эми бул Кудайга жакпаган нерсе, бир да динге туура келбеген нерсе бул акмактар кылганы. Дагы мекендештер, кошумча толуктоо Москва жергеси боюнча Сирена операциясы жарыяланды. Бул дагы теракттар болушу ыктымал. Ошон үчүн мекендештер көп жерге чыкпай туруңуздар. Андан тышкары Сергей Собянин жаңы эле ошо жакынкы дем алыш күндөрү боло турчу бүт массалык иш-чараларды, спорт иш-чараларын, маданий иш-чараларын бүт баарын өткөрбөнгө тыюу салды. Ошон үчүн жакынкы арада эч кандай концертти, спорт маарекелерине катышпаңыздар мекендештер. Сак болуңуздар. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ошун каалайм, ошонун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.